Айдоочулардын кимиси жол эрежелерин бузган жок деген бизге суроо берилди. Азыр бул жерде сүрөттү карасаңыздар, калты конуштун ичиндеги жол көрсөтүлүп атат. Азыр оң тарапта жашыл түстөгү жеңил унаа жүрүп баратат. Анын алдына стрелка менен багыт көргөзүлүп тур. Ал азыр корого киргени даярданып турат. Ал эми алдыда сары унаа токтоп турат. Азыр ушул эки унаанын кайсынысы эреже бузду, кайсынысы эреже бузган жок, аны биз кантип билебиз? Биз белгиге карап туруп анан чечим кабыл кылабыз. Оң тарапта белгини карасаңыздар, эки белги турат. Биринчи белги токтогонго тыюу салынат, остановка запрещена деген белги турат. Ал эми экинчи белги милдеттендирүүчү түзгө жүр деген белги турат. Мына ушул эки белгиде кайсы унаа эреже бузду да, кайсы унаа эреже бузган жок, ошону биринчи аныктайбыз. Азыр токтогонго тыюу салынат деген белги коюлгандан кийин көчөгө кайсы жерге чейин иштейт? Кесилишке чейин иштейт. Ошондо азыр сары унаа токтоп турган жер кесилиш болуп эсептелинеби? Корого кирген жер жок. Корого кирген жер кесилиш болуп эсептелинбейт. Кесилиш болуш үчүн жолдор кесилиш керек да. Сары унаа ошол токтоп алган эрежеге туура келеби? Туура келбейт. Ал эреже бузду. Ал кийинки кесилишке барып токтош керек эле. Ошондо сары унаа эреже бузуп атат. Ал эми жашыл унаачы милдеттендирүүчү белги түзгө жүр деп атат да. Ошо түзгө жүр дегенде оңго бурулуп корого кирип кетсе болобу? Болот. Ушундай милдеттендирүүчү белгилер көчөгө коюлган болсо, түзгө жүрүш керек, анан оңго бурулганга уруксат берет. Оңго корого, заправкага, стоянкага кирсе болот, солго жана артка кайрылганга болбойт. Ошондо азыр жашыл унаанын жүргөнү эрежеге туура келет, ал эреже бузган жок. Ал эми сары унаа эреже бузду. Азыр эми бул жерде суроо, айдоочулардын кимиси жол эрежелерин бузган жок деп атат да, ошондо кайсы унаа бузган жок? Жашыл унаанын айдоочусу бузган жок. Ошондо кайсы жооп тура болду? Үчүнчү, жашыл унаанын айдоочусу деген жооп тура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Урматтуу менин көрүүчүлөр мен катталуучуларым, эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Менде окуган окуучуларыман азыркы кезде 1,5 миңден жогору окуучум экзаменден өз күчү менен өтүштү. Эгер катышам десеңиздер, менин профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы бар, же болбосо ошол жерде телефон контакт номер бар. Ошол контакт номерге байланышка чыгыңыздар, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.